Алишер Тажбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Мен улуттук коопсуздук кызматынын Канжар Нурбаевич, сизге да суроо. Мога бизде азыр көрүп атасыз да, Ирада, Исламская республика, Афганистан, анан Пакистанда кырдаалды да. Ушул боюнча кырдаал оорулашып баратат да. Эмге сиздер даярсыздарбы? Мога качкындар келе турган болсо, жана башкалар көчүп келе турган болсо, ушуларга өзүңөр жактан чара көргөнгө да. Алишер Тажбаевич, 22 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин качкындар лица ишче убежище дейт да, 17 киши кайрылды бүгүнкү күнгө чейин. Анын ичинен 13 жаран Афганистандан, 1 жаран Тажикстандан, 2 жаран Турциядан, 1 жаран Түркмениядан. Алар бардыгы эсеби бар. Алар менен биз иштешип атабыз. Коркунуч жараткан Афганистан жагындагы бүт мүмкүнчүлүктөрдү иштетип, бүгүнкү күндө МВД менен башка тиешелүү органдар менен кошо иштеп жатабыз. Бизде даярдыктар бар десек дагы болот да. Кандай бир коркунучтар жарата турган болсо, ошого жараша биз чараларды көрөбүз. Кийинки суроодо мына канчасы келип атат азыр Орусиядан жана башка жактардан да тарыхты карап көрүшүбүз керек да. Ошентип эле Сирияда башталганда, Ливияда согуш башталганда бардыгы Европага көчүп барып, ошол эле жарандар азыр башаламандык жана башканы көрсөтүп, революция кылабыз деп жүрөт. Ушундай шарт болуп калбайбы бизде? Алишер Тажбаевич, керек боло турган болсо, даже аэропорттордо бизде фильтрациялар өткөрүлүп атат бүгүнкү күндөчү. Эгерде кооп жара турган адамдар боло турган болсо, алар менен сүйлөшүп, суроолорду берип, кайсыл жактан келдиң, эмне себептен келдиң, канча күн болосуң дегенге чейин барып туруп, анан кийин аларды мындай өзүбүздүн колубуздан өткөрүп атабыз да. Рахмат. Миграцияга да суроо. Урматтуу баяндамачы, сиз айтып койсоз, акыркы 5 жылдын ичинде канча бизге качкын келди, ошолордун канчасы жарандыкты алды, канчасы тырыс жакка кайсы мамлекеттерге чыгып кетти? жылдын 1 сентябрына чейин бизге качкын катары 168 адам келген. Анын ичинен болсо Афганистандан 75 киши, Сириядан болсо 67 киши, Украинадан 17 киши, бөлөк өлкөлөрдөн 9 киши. Бирок морки ошондон кийин жана айткандай лица ищущие убежище деп бүгүнкү күндө бизде 794 адам бар. Анын ичинен болсо граждане Афганистана 467, анан кийин калгандары болсо жана башта мен айткандай, болсо Беларусь, Казакстан, Палестина, Пакистан, Сирия, Турция, Украина, Республика Таджикистан, Түркменистан, Ливанская республикадан бардыгы биригип 467 адам. Кийинки суроону мына биз Казакстандын да маалымат булактарын карап атабыз. Социалдык кызматтар айтып атат, 240 миңден ашык киши келди, ошонун 170 миңи Кыргызстанга чыгып кетти депчи. Аларда өздөрү жагынан мисалы биометрикалык, анан кийин пиндерди бериптир да. Келгенде эле границадан өткөндө ар кимисине идентификациялык номер берилген, биометриялык жанагыларды өткөн. Бизде ушундай чаралар барбы? Бизде бар ушундай эле чаралар аналогиялык түрдө өтөт. Алар ошол үйдүн ээси менен каттоодон өткөндө ар бирөөнүн ошол кайсы жакка жайгашканын ошол каттоого да бар. Жок, биздики ал 30 күндүн ичинде болуп атат. Ошо 30 күндүн ичинде регистрация. Булардыкы по факту пересечения госграницы же болбосо административный границадан сразу эле учет калып атат. Бизде жок да мында. Алишер Тажбаевич, чек арадан өткөндөн кийин биометриялык параметрлер бардыгы калат. Мисалы колдон отпечатка гана алынбайт, атак беттин түзүлүшү, көздөр, формасы, анын немеси, рост бардыгы калат. Бир гана. Канжар Нурбаевич, аны түшүнүп атам. Ал АСПКны айтып атасыз, автоматизированный система пограничного контроля. Ал жакта калып атат. А бул жактан соцфонд менен булар ишмердүүлүктү алып барып атпайбы? Миграция кызматы соцфонд менен чок иштеп пинди бергенден кийин ошолордун жанагысы боюнча регистрация өтүп, кийин налоговый инспекциядан өтүп, булар бул жакта төлөмдөрдү төлөш керек, налогторду. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Кантип жанагы связь бар булардын ортосунда? Алишер Тажбаевич, ЕСВМ деген система бар да. ЕСВМде барды катталат, бул бардыгы бир система да. Каттоозу дагы, чек арадан өткөнү дагы,
иш менен камсыз болгондору бардыгы бир база. Базабыз бир. Эгерде адамды издей турган болсок, ошол жерден табабыз биз. То есть азыркы күндө кайсы бир жаран биздин республикага келсе, силер могу милиция так көрсөтүп бере алат. Бул могу жерде адресте Так айта алабыз. Рахмат.